Баары сатып жаткан фисташко рулеттин рецептин бекер алыңыз. Баарыңыздарга салам, менин каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен фисташко пирогдун рецепти менен бөлүшөм. Ал эми менин каналыма катталып, лайк басканды унутпаңыз. Биринчи эле песочный тесто жасайбыз. Бардык керектүү азыктарды описанияга жазып коём. Биринчи эле сахарга жумуртканы кошуп, экөөнү жакшылап аралаштырып коюп коебуз. Сахарны пудрада да кошсоңуз болот. Бир посудабызга un, разрыхлитель кошуп аралаштырып, анын үстүнө муздак 82,5% сливочный маслону чуркадан өткөрүп алабыз. Эгер майыңыз эрип кеткен болсо, песочный тестоңуз окшошпой калышы мүмкүн. Ошол үчүн муздак болуш керек. Ушундай крошка абалда жасап алабыз дагы, үстүнө алдын ала даярдап алган яичный смесибизди кошобуз. Андан кийин жакшылап камыр ыйлап алабыз. Камырды да жууруп ыйлабайсыздар, жакшылап бириктиргенге чейин эле колуңуздар менен аралаштырып аласыздар. Ошондо жакшы песочный тесто чыгат. Даяр болгон камырды пакетке салып, холодильникке 1 саатка коюп коебуз. Камырыбыз даяр болгуча начинка жасайбыз. Бизге творог, сметана, сахар, жумуртка жана фисташковая паста керек эле. Баардыгын 1 чашкага салып алып, жакшылап аралаштырып алабыз. Негизи фисташковый пирогго творогдон башка творожный сыр дагы кошулат. Ал эми творожный сыр баардык эле жерде табыла бербегендиктен мен сиздерге творожный сыр жок эле көргөзүп жатам. Эгер творожный сыр кошом десеңиз, творожный сыр менен фисташканы жакшылап аралаштырып, андан кийин кошосуздар. Эгер фисташканын өңү жакшы чыкпай калса, ушул топдикордун жашыл краскасын кошуп койсоңуздар болот. Көп кошконго болбойт, 1-2 тамчы кошконго болот. Бардыгын жакшылап аралаштырып алабыз блендердин жардамы менен. Творогубуз жакшы эзилгенге чейин. Даяр болгон камырыбызды алып чыгып жаябыз. Менде форма 24 сантиметр. Мен өзүм биринчи форманын астын алып чыгып алып, ошонун үстүнө камыр жайган мага ыңгайлуу болот. Формадан ашыгыраак кылып камырды жайып алам дагы. Андан кийин чекелерин кайрып тегиздеп алам дагы, форманын ичине салып, калган ашып калган камырлардын чекесине бир жер жука, бир жер калың болуп калса, ошол жака жеткирип тегиздеп алам. Сизге кандай ыңгайлуу болот, ошондой кылып жайып, андан кийин ушундай тегиздеп алсаңыз болот. Сөзсүз үстүнө вилка менен чегип чыгабыз дагы, даяр болгон начинкабызды куюп бышырабыз. Мен өзүмдүн духовкамда 160 градуста 35 минуттан ичинде бышырып алдым. Сиз өз духовкаңызга карайсыз. Бышып чыккан пирогду жакшылап муздатабыз, андан кийин формадан алып чыгабыз. Мына биздин пирог даяр болду. Мен үстүнө кооздукка ушундай арахисти сееп койдум. Сиз үйдөгү бар нерсени сееп койсоңуз болот. Көрүп турганыңыздай мен алаксып кетип пирогумду кичине бышырып жибердим. Үстүндөгү начинкасы да кичине бышып кетти. Эгер пирогуңуз формага жармашпай жакшы чыкканын кааласаңыз, песочный тесто жасап жатканда сахар менен сахарная пудра кошсоңуз, ошондо формаңызга жармашпай сонун болуп чыгат. Бисмиллахиррахманиррахим деп пирогубузду жеп көрөлү. Аябай нежный болуптур начинкасы. Ал эми тестосы өзүнчө эле оско салганда үйгөлөнөт. Сөз жасап көрүңүздөр. Ал эми менин каналыма катталып, лайк басканды унутпаңыз. Анткени эч бир кондитер айтпаган рецепттер жана ошондой эле пайдалуу кеңештер менен бөлүшөм.